Biyik toolorдон da biyik ene merimi. Kırgızstanda eneler günü bul жаздын эң жылуу жана ыйык майрамы. Деңиз деңгээлинен 4000 метрден ашуун бийиктикте кар баскан ашууларда жана алп техникалардын арасында жүргөн кумтөрчүлөр үчүн бул күндүн мааниси өзгөчө. Кумтөрген жайында иштөө үчүн темирдей тартип, бийик жоопкерчилик жана тоодой эрк керек. Бирок ошол зор техникаларды башкарган колдор, татаал чиймелерди сызган акыл жана миңдеген тонна руданы казган кайрат эненин ак сүтү менен сугарылган жана бул улуу чындыкты эч ким эч качан жокко чыгара албайт. Андыктан үйдөн алыс эл кызматында жүргөн кумтөрчү уул кыздар үчүн эне бул эң ишенимдүү терек. Gün сайын амандыгын тилеген эненин батасы эң чоң коргоочу күч болуп эсептелет. Ак батанын күчү. Кумтөрдүн катаал шартында жана бийик ашууларда кумтөрчүлөрдү заманбап коопсуздук каражаттары гана эмес, эненин оо мен деп сунган алаканы, чын жүрөктөн чыккан ыйык батасы сактайт. Эненин батасы булуттардан да бийик, zoодон да бекем болот эмеспи? Кумтөрдүн алтынынан да баалуу байлык бул эненин амандыгы. Вакта бүтүп, ашуу ашып, босогону аттаганда алдыңдан тосуп чыккан эненин кучагы, жаңы жабылган ысык нандын жыты жана жакшы келип алдыңбы балам деген сөзү дүйнөдөгү эң чоң бакыт болсо керек. Ардактуу апалар, сиздердин чыдамыңыздар, түн уйкуңуздарды төрткө бөлүп, биз үчүн кылган дуаңыздар үчүн таазим кылабыз. Сиздердин мээримиңиздер бизге эң татаал шартта да күч кубат берип келет. Бул майрамда кумтөрдүн ар бир кызматкеринин атынан энелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуңуздар бекем болуп, төрүбүздүн көркү, үйүбүздүн куту болуп, аман жүрүңүздөр. Майрамыңыздар менен, кымбаттуу апалар.